Sen врачсың өзі деген сөздүктү бүгүн бир пациентимен бирок унчуккан жокмун. Мындай комментарийлер өтө сейрек айтылат да. Бир жылда балким 2 жолу же 3 жолу. Ошол себептүү эсте калат. Анан муну менен эмнени айткым келип турат сиздерге? Албетте эми врач дээрлик баарын билүүгө милдеттүү десек туура эле болсо керек. Бирок баарын билип бүтө албайт да. Мисалы мен эндокринолог болсом дагы эндокринологиялык оорулардын баары боюнча жетиштүү билимге иймин деп айта албаймын. Албетте эми көпчүлүк ооруй турган кант диабети, зоб, ашыкча салмак боюнча толук кандуу эле маалымат берүүгө жөндөмдүүмүн деп ойлойм. Бирок алдыда үйрөнүшүм керек болгон нерселер өтө эле көп. Сизде деле ошондой деп ойлойм. Кайсы тармактын адиси болсоңуз дагы өзүңүздүн тармагыңыз боюнча 100% маалыматка ээ боло албайсыз. Ээ болуп калсаңыз деле алардын баарын колдонгонуңузга чейин ошол сиздин тармагыңыз боюнча жаңычылыштар болуп кетет. Ошол себептүү адам ойлонуп сүйлөш керек. Бүгүнкү сиздерге айткым келген тема көпчүлүктүн башын айлантып, сиздерди түйшөлтүп жүргөн маселелердин бири. Азыркы күндө ошол канды тазалоо, боорду тазалоо деген бир чакырыктар өтө көп да. Айрыкча интернет айдыңында ушундай козголгон маселелер өтө эле көп, ушундай сунуштар өтө эле көп. Мен сиздерге айтсам, ушул сиздер эмне жесеңиздер деле, эмне ичсеңиздер деле, ушул кан тамырга 2 литр капельница куйсаңыздар деле баары бир ал тазаланбайт. Негизи эле биздин организмибиз тазаланууга муктаж эмес сырттан. Эгерде чындап тазаланууга муктаж болсо, анда ошол сиздерге сунушталып жаткан дары уколдор, кандайдыр бир азыктар эч кандай 1% дагы жардам бере албайт. Ошол себептүү дагы бир ирет баарыңыздарды ушул чакырып кетем, ден соолук боюнча колдон келишинче сабаттуу болуңуздар. Интернетте маалымат издейсиздерби? Сөзсүз түрдө врачтардын гана айткандарын угуңуздар. Ошондо ошол медициналык сабаттуулугуңуздар артат. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды жакшыртууга болгон аракетиңиздер дагы туура болот да. Ошол себептүү врачтардан маалымат алыш керек. Анан эгерде чын эле ушул өзүңүздөргө жакшылык кылам десеңиздер, ден соолугуңуздардын абалын жакшыртам десеңиздер, анда организмдин табигый муктаждыктарына көңүл бурушуңуздар керек да. Биздин денебиз эмнеге муктаж? Биринчиден, албетте таза абага. Эми аны үчүн баарыбыз тоого барып жашашыбыз шарт эмес, бирок бул дагы өтө маанилүү фактор. Андан кийин эле биз муктаж болгон нерсе бул таза суу. Мүмкүн болушунча күн сайын 1,5-2 литрге чейин суу ичип туруш керек. Таза суу дегенде сөзсүз эле бул тазартылган кандайдыр бир суу эмес. Күндө ичип жүргөн эле суу, болгон эле боек, жанагындай газ кошулган суу болсо болду. Анан жада калса чай болгон абалда деле бул таза суу болуп калбайт. Суунун өзүн ичиш керек, ошол таза суу. Андан кийин азык заттар, табигый азыктар өзгөчө маанилүү. Анан дагы бир нерсени кошумчалап айтып коюш керек. Бизге ушул организм муктаж болгон нерсени берүүдөн дагы мурда ага керек эмес болгон нерселерди андан ушул оолактатуу дагы өтө маанилүү да. Мисалы тамак аштардын арасынан бүгүнкү күндө биз жеп жүргөн көп эле азыктар биз үчүн зыяндуу да. Айрымдарын эле санап берейин. Экөөсүн эле айтып коеюн. Биринчиси бул кукурузный сироп же фруктозный сироп десек дагы болот. Бул кукурузный сироптун эмне өзгөчөлүгү бар? Кукурузный сироптун өзгөчөлүгү ал көбүнчө организмге аш болбойт, энергия болбойт. Организмге түшкөндөн кийин ал тез эле убакыттын ичинде майга айланып кетет. Көпчүлүгүбүздө ошол бүгүнкү күндө жировой гепатоз деген дарттын пайда болушу ушул кукурузный сиропту көп колдонгонубуздан болот. Кукурузный сироп кайсы азыктарда камтылган? Негизгиси таттууларда.
таттуу азыктарда, таттуу суусундуктарда кукурузный сироп көп болот. Эмне үчүн? Арзан жана өтө жеткиликтүү болгондуктан көпчүлүк шириндиктерге ушул кукурузный сироп кошулат. Анан ошонун негизинде бизде жировой гепатоз деген даарт пайда болот. Көпчүлүктө бар. Демек, биз жировой гепатозго кабылбай эле десек, кабылган болсок, андан айыгайлы десек, анда сөзсүз түрдө ушул кукурузный сиропту камтыган ушул таттуулардан мүмкүн болушунча оолакташыбыз керек. Колдон келишинче сейректетишибиз керек. Бул биринчиси биз үчүн зыяндуу болгон азыктар. Экинчиси трансмайлар. Трансмайларга деле көп эле азыктар кирет. Мисалы, жанагы фастфуд деп коелуп го. Ошо фастфуддардын ичинен дагы жанагы тооктун бутун кууруп азыр сатат го. Ошол дагы трансмай болуп эсептелинет. Курамында ошол көп. Анан шоколадтарда көпчүлүгүндө, айрыкча арзан шоколадтарда ушул трансмайлар көп болот. Трансмайлардын эң чоң зыяны ал биздеги зыяндуу холестеринди көбөйтүп дагы пайдалуу холестеринди азайтып берет. Ошонун негизинде кан тамырларыбыздын ичиги жанагы атеросклероз деп коет, ушундай нерсенен толуп кетет. Жана булак күрүтүү инфарктка, инсультка алып барышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө өтө көп бейтаптар жанагы стенд койдурушат го. Ошол стендке алып барган негизги маселе бул фастфудту көп жегендигибиз. Ошол себептүү трансмайды өзүнө камтыган азыктардан дагы алыс боло бериңиздер. Биз өзүбүзгө пайдалууну алгандан дагы мурда зыяндан оолактай турган болсок, өзүбүзгө көбүрөөк жакшылык кылган болобуз. Эми пайдалуу азыктар чындыгында өтө эле көп. Табиятта болгон ар бир азык бул пайдалуу азык. Ошол себептүү табигыйлыкка басым жасаганга аракет кылыңыздар. Жашылчалар, мөмө жемиштер, жаңгак, сүт азыктары, дан азыктары, ушулардын баардыгы биз үчүн өтө пайдалуу. Аларды бири-бири менен айкалыштырып, мүмкүн болушунча рациондо көбүрөөк колдонулушу керек да. Бүгүн мисалы желинбей калган жашылчаны, жер жемишти эртеге жеш керек. Эртеге дагы желинбей калганды бүрсүгүн жеш керек. Кезектештирип ар бир нерседен үйгө алып келип, ошолорду колдоно беришибиз керек. Ошондо организм өзү эле тазаланат. Өзү эле таза боюнча турат. Жана оорубайбыз дагы. Эң негизгиси Кудайым буйрса, өмүрүбүз дагы узун болот. Ошол себептүү ушул өдөдө айтылган кеңештерге көңүл буруп, мүмкүн болушунча ушуларды колдонууга аракет кылыңыздар. Анан дагы эң маанилүү, дайыма сунуштап келген бир кеңешим, мүмкүн болушунча тынчсызданбаңыздар. Болор болбос нерсеге эле кыжалат боло бербеңиздер. Албетте эми стрессиз жашоо жок, бирок азайтуу баарыбыздын колубуздан келет. Атайлап өзүбүздү күлдүрсөк дагы болот да. Ошондо кайгы деле кетет. Анан бир ошол эстетмеми дайыма айтып жүрөм, ошону айтып өтөйүн. Мисалы үчүн 3 күн мурунку көйгөйүңүздү эстей албайсыз да, туурабы? Бир жума мурункуну таптакыр эстей албайсыз. Бир ай мурда кыжалат болгон кандайдыр бир маселеңизди азыр эч эстебейсиз. Ошон үчүн айткым келгени, проблема келет, кетет, аларды ойлоно бербеш керек. Комментарийге сиз дагы өзүңүздүн оюңузду жазасыз деген ойдомун. Анан суроолоруңуздар болсо, аны дагы жазып кое бериңиздер. Сиздердин суроолоруңуздарга видео түрүндө жооп кыламын. Көпчүлүгүнө аны каяктан көрөсүздөр? Доктор Аманбаев Instagram баракчасы бар, ошол жака кирсеңиздер, өзүңүздөрдүн сурооңуздарга видео түрүндө жооп болгондугун көрөсүздөр. Катталуучу боло электер, сөзсүз подписацияны басып коюшту унутпаңыздар. Ошондо улам жаңы келген видеону, ошол чыгарылган видеону көрүп турууга сиздерде мүмкүнчүлүк пайда болот.